Мынау флешкага 3 эле файл керек да мына. Мынау восстановление кыла турганча. Ошону биринчи чыгарыш керек мына. Update анан мына 4 файл. 3 файл bir папка менен шуну вырезать этип туруп мына жерге коюш керек да. Анан чыгарып туруп флешканы оң жагына салып и сразу перезагрузка кылыш керек. Восстановление болгондон кийин андан кийин могул жерге чыгарылган файлдарды кайра могул жака киргизебиз. Кайра ордуначы. В общем, чтобы адашпаш үчүн да эми негизичи. Андан соң муну кылсаңар болот да мына. Ушул даяр ужачы. Ушул жанагы сайттан эми Android'ин сайтынан эме кылынган. Кнопканы коюш үчүнчү. Андан соң мына русификацияга кириш керек дагы. Русификацияны чыгарабыз. То есть муну восстановление кылгандан кийин муну кайра бул жака киргизебиз дагы. И буну чыгарабыз да. Бунун бар жогун могул жака чыгарабыз дагы. Анан флешканы извлечь эткенде мына извлекать этип туруп, извлекать безопасный извлечь деп туруп кайра планшетке саябыз эме оң жагыначы и сразу эле перезагрузка кылабыз. Перезагрузка кылгандан кийин ошол кичине күтүп туруш керек да. Кичине күтүп тургандан кийин баягы көк экран чыгат. Муну жанагы настройка кылыш үчүн, ушул кнопканы коюш үчүн ошол муну экинчи эме керек болот да. Ушунда мунулар установка кылынат мына. Ушул мына My Apps дегенге кайсыларды койгон болсоңор, кайсы APK файл, мунулар APK файл деп эсептелинет да. Айтылат мына свойства. Расширение APK деп коет мына. APK файл. В общем, ушул жерге кайсы программалар керек болсо, YouTube, эмне керек болсо ошол жерге койсоңор, My Apps дегенге могул жака установка болот. Кийин чыгарып алсаңар болот да. Так, андан кийин ушул кнопканы койгондон кийин, мына плавающий кнопканы койгондон кийин ушул программаларды установка кылгандан кийин кайра бул жердеги программаларды, файлдарды кайра ордуна алып киребиз. То есть мунуларды алып киребиз кайра ордуна. Андан соң мына русификацияны чыгарабыз. Мына ушуну бар жогун чыгарабыз дагы могул жака коюп туруп. Мына Venture Center дегенден баштайбыз да. Ушуну мына восстановить дегенге кирбеш керек. Бунун кереги жок да. Көбү ушуну адашып коюп алып, кирпич дагы болуп калышы мүмкүн. Установить деген ушуну чыгарыш керек болот. Могул жакачы. Могул жака чыгарыш керек. Могул жерге. Анан флешканы чыгарып туруп, кайра эмеге саябыз. Планшетке, оң жагына. И сразу перезагрузка. Перезагрузкадан кийин эле чыгарып туруп, флешканы кайра бул жерге салыш керек компьютерга. Могул жердеги файлдарды кайра venture эмеге установитке кайра киргизип коебуз. В общем, могул жерде башка файл калбаш керек да. Кийин системге өтөбүз. Системди то есть восстановить дегенге кирбейбиз. Бул жерде дагы мына рус 3 файлды эле киргизебиз. Чыгарабыз. 3 файлды чыгарып туруп, тоже могул жерге. Бул жактан чыккандан кийин дагы башка файлдар, лог файлдар кошулуп калат да, аларды кереги жок. Удалить этип таштайбыз дагы аларды. Ушул кайра 3 файлды ушул жерге алып келип коебуз кайрачы ордуна. Анан сеттингке өтөбүз. Сеттингке дагы тоже мына ушул төртөөнү чыгарабыз. Анан
Анан input сервиске киребиз. Ушуну коебуз. Андан соң эң акырында мына launcher дегенди кылабыз. Мына launcherди тоже мына установить деген жерден киребиз. Ушуну алып чыгабыз. Алып чыгып ол жака коебуз. Мына восстановить дегендерге вообще кирбейбиз. Корочечи. Ошол анан кийин ошондо эме болот да. Баягы русификация болот. Ошол кайра русификация папкага шуну киргизип коебуз кайра ордундай кылып.